Биз азыр Регус кеңсесинин складында жүрөбүз. Бул жакта деген өзүбүздүн чыгарган, анан биз алып башкалардан саткан бүт башка товарлардын баары ушул жакта жайгашкан. Анан азыркы учурда биз ошол складдын эски кеңсесиндебиз. Бул азыр бизде экиге бөлүнгөн эски жана жаңы кеңсеси. Бул эски кеңсесинде азыр биз көрүп тургандай бул майда тетиктер, түтүктөр, анан ар бир биздин продукт, бул жактан көрсөтөйүн, өзүнүн штрих коду жана коду бар. Мисалы үчүн бул деген Regulus 3721 деген коду. Буну клиенттерибиз сайттан таап алат, же болбосо биздин каталогдон ошол код менен заказ жиберип алат. Анан биз эгерде системага кирип компьютерден ушул кодду терип, анан складка мага мисалы үчүн 1 штук же болбосо 5 штук деп жөнөтсөм, складтагы иштеген ишкерлерибиз алар ошол өздөрүнүн аппаратына кабыл алып, анан келип эле сканер менен ошону санатып алат. Канча штук керек экенин. Анан ар бир биз көрүп тургандай ар бир текче өзүнүн баркоддору бар. Ошол баркоду менен бат эле бир 2-3 мүнөттүн арасында ошол складта иштеген адам таап алат. Анан анын калган жумушу бул ошо керектүү санды алып, анан клиентке өткөрүп берет. Демек, бул жакта ошол күн панелдерине, анан жылуулук насосуна керектүү бардык детальдар, тетиктер барбы? Ооба, ошондой. Анан негизи эле бул жакта биз орус тилинде айтып коет, котельня деп коет. Жылуулук берүүчү бөлмө, ошого керектүү баардык нерселер бар. Бул күн панелдери, жылуулук насостору, качолдор бар, өздөрү бар, ошо электрик же болбосо газ качолдор, анан жана насосный блоктор деп коет. Ошол үйгө жылуулук бере турган, же болбосо күндөн жылуулукту ала турган түркүн насостору бар. Бардык тетиктер ошол жерде жайгашкан. Азыр көтөрөлү. Биз азыр ошол складдын дагы бир чоң кеңсесинде турабыз, бөлүмүндө. Бул жакта болсо азыр көрүп тургандай бул палетте күн панелдери даяр турат. Заказ түшкөндө ошол палет боюнча эле жүк болобу же самолет болобу, жүк ташуучу машина болобу, ошого жүктөлүп анан кетет. Анан негизинде биз айтып кеткендей, бул ошол котельняга керектүү нерселерди бүт жана составляющий компоненттер баары ушул жакта жайгашкан. Эң негизгиси бул жылуулукту сактоо. Биз деген күндөн алган жылуулукту ушундай бул түрдөгү бакка беребиз. Ичинде змеевик деп коет. Ошол жылуулукту ала турган түтүктөр. Ошол аркылуу күндүн жылуулугун ушул бакка берет, а бул бактын ичинде үйгө колдоно турган суу бар. Анан бул сыртта ак болуп турганы бул атайын жылуулук материалы. Бул калыңдыктар 10 сантиметр, 15 сантиметрликтер бар. Анын эң негизги себеби ошол күндөн алган жылуулукту ушул бактын ичинде жылуу кармап туруп. Бул чоң бакты мисалы канча бөлмөлүү, мисалы Кыргызстандагы үйгө койсо болот да, канча бөлмөгө жетет? Биз ушундай, бул деген мисалы үчүн биякта жазылып тургандай 400 литрлик бак. Бул 400 литрлик ысык суу, үйгө бериле турган ысык суу, жана кухня, жана ванналарга колдоно турган ушул түрдүү бактарды биз деген эң чоң деген бул 500 квадрат метр, 500 чарчы метр үйлөргө колдонгонбуз. Бул жакта эң үстүндө байкасаңыздар ошол жана жылуулук насостору, тепловой насостору турат. Эң 3-үнчү кабатта. Булар болсо азыркы учурда бүт эле дүйнө жүзү, өзгөчө Европада, өзгөчө Чехияда азыр эң бестселлер болуп жатат. Себеп дегенде азыр бул жакта көп үйлөр согуш, Украинада согуш башталгандыктан газ кымбаттаган. Газды болсо Чехия негизи өзү түз түтүктөрү жок, Германия аркылуу алат. Анан газдын баасы кымбаттагандыктан альтернатива издеп башташкан. Эң биринчи Чехияда жеткиликтүү альтернатива бул күн, анан тепловой насос. Ошондуктан буга бизге аябай чоң запрос болот, очередтер болот. Былтыркы жылы очередтерибиз 4-5 айга чейин узарып кеткен. Себеп дегенде бизге күнүгө адамдар келип сатып алабыз деп. Андан тышкары ушундай чоң скачок болгон себеби Европа өзү дотация берип турат. Эгерде мисалы үчүн сен үйүң бар болсо, жыгач менен же көмүр менен мешиң бар болсо, сен өлкөгө барып айтасың, менде эски меш турат, мен алмаштыргым келет. Анан алар сага келип текшерет. Эгерде чындыгында эле ошондой эски меш болсо, сага акча түрүндө финансылык жардам берет. Анан ошол финансаны колдонсоң болот. Толук эле тепловой насос сатып алып эмес, толук эле котельняны жабдыгы кылганы. Ал жакта деген эки түрдүү дотация бар. Бул тепловой насосторго, анан күн панелдерге. Демек, мамлекет өзү кызыктар экен да, сен экологиялык энергияны колдонуп, абага дагы, айланчүргө дагы зыян келтирбейт. Мен мисалы үчүн Прагада квартирада турам, 6 кабат үйдө. Бизде өзүбүздүн котельнябыз бар. Ошол үйдүкү бизде деген ал жерде бир 40 квартирадай бар. Анан негизи мен баягы сураштырып келсем, мурун шаардык жылуулук берүү борборуна кошулган экен, бирок кийин үйдүн жашоочулар баягы бизде ТСЖ деп коет, ошол ТСЖга окшогон эле комиссия голосование кылып туруп эле анан чечкен экен, биз өзүбүздүн котельнябызды кылайлы. Анан деп азыркы учурда өзүбүз самостоятельный котельнябыз бар. Жылуулук насосу, тепловой насостун эки түрү бар. Дүйнөдө белгилүү бул
аба жана суу, анан жер суу деп коет. Аба суу деген бул өзүнүн тегеректе турган абаны соруп алып, анан ошол жылуулукту үйдөгү температурага жеткирет. Демек, мисалы үчүн бизде эшикте 0 тегереги же болбосо -5 же -10 +5 болобу, ошол абаны өзү соруп алат дагы. Анан тепловой насостун ичинде өзүнүн замкнутый контуру бар. Ал жакта атайын антифриз жидкость циркуляция болуп турат. Анан циркуляция болгондо өзүнүн техникалык жактан компрессордон аны кысканда бул давлениясы көтөрүлөт, температурасы көтөрүлөт. Анан ошол жылуулукту абага берип туруп, анан чогуу эшиктеги жылуулукту, анан компрессордо алган жылуулукту сууга өткөрүп беребиз теплообменник аркылуу. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү бул жер жана суу. Ошондой эле тепловой насос болот ушул сыяктуу. Анан айырмачылыгы бул жылуулук тепловой насосторунда эки эле түтүк бар. Ысык суу, муздак суу. Тигил тепловой насостордо 4төө болот. Себеп дегенде экөө жерге кетет. Анан ал болсо жерден жылуулукту алып турат. Анан ошондой эле компрессордон ошол жерден алган жылуулукту ысытып алгандан кийин сууга берип турат. Анан ошонун негизинде бул тепловой насостордун баягы КПД деп коет, коэффициент полезного действиясы өтө жогору болот. Мисалга алсак, азыр бул Европада дүйнө жүзү боюнча эң популярдуу сатылып жаткан 20 киловатттык тепловой насос өзү чыгарганда 20 киловатт жылуулук берет. Бирок ошол 20 киловатт чыгарыш үчүн өзү болгондо 4 киловатт электр энергия сарптайт. Атайын түрдө приложениябыз бар. Ал приложение бизде толук котельнаны иштөөсүн көрсөтөт. Иштөөсүн көрсөткөндөн тышкары дагы ал котельнаны сен ошол телефон аркылуу болобу же планшеттин болобу компьютер аркылуу сен кирип, ичинде температураны өзгөртүп, керектүү нерселерин иштетип, кереги жок нерселерди өчүрүп койсо болот да. Мен кааласа телефондон сиздерге көрсөтүп бере коем. Regulus деген ушундай түрдө мобилдик приложение. Анан бул жакта мен өзүм катышып ишке киргизген котельниялар бар, түрлөрү бар. Мисалга алсак, могу Мадыбаев деген проект, аты жөнү ушундай. Бул көлдө, Боссериде гостиничный комплекс. Мен азыркы учурда онлайн түрүндө ошол жака кошулуп жатам. Ал жакта биздин жана управление кылган контроллерибиз кошулуп турат. Анан ошол түрдө мен азыр онлайн түрүндө көрө алам. Бишкекте 19 декабрь 18:53 кеч. Эшикте 4,18 градус. Анан бунун чатырында 10 күн коллектору турат. И 2 бак бар. Бул жакта бул бак ысык суу үчүн 1,5 литрге, анан отопление үчүн 800 литрге. Мисалы үчүн мен азыр бул тепловой насостун графикасы көрүнүп турат, иштеп атат деп мен ичине кирип, тепловой насостун иштешин көрө алам. Канча температура берип жатат, анан канча сааттан бери иштеп жатат. Бул объектте мен эсимде туура болсо 500дөн ашык чарчы метр. Анан толук бюджет 30.000–50 000 евро деп айтса болот да. Анан частный үйлөрдүкү ал дагы ошол үйдүн өзүнүн чарчы метрине жараша болот. Анан жылууланганына жараша болот. Анан кандай компоненттерин тандайт клиент. Тепловой насос каалайбы, газовый котел каалайбы, электрический котел каалайбы, ошондон биз чогултуп беребиз. Анан сунуштайбыз. Анан мисалы үчүн жер үйлөргө 200 квадратный метрге чейин десек, бул мындай грубо айтканда 8.000ден 15.000 еврого чейин болушу мүмкүн. Бул азыр биз көрүп турган жылуулук насосу, тепловой насос, Regulus heat pump деп өзүнүн аталышы бар. 20 киловатт кооптуулугу менен анан өзүбүздүн административдик кеңсебизге, анан складтагы душ, туалет, ошол кухняга керектүү ысык сууну камсыздай турган тепловой насос, жылуулук насосу. Ушуну өзүбүз колдонобуз. Демек сиздердики комплексно экен да? Бул жакта газ менен складтар жылытылат, анан бизде бул жакта мындай комбинация да. Тепловой насос, анан газ дагы бар. Себептен бул тепловой насостун өзүнүн техникалык жактан чектелери бар. Эгерде сыртта аба аябай суук болсо, -20, -15 түшүп кетсе, бунун кубаттуулугу азаят. Анан ысык суунун бериши азайып калат да. Ошол маалда бизде бул газ жардам берет. Булар деген чоң гидроэлектростанцияларда чоң мен баягы негизги жумушум бул баягы күнүмдүк клиенттер менен сүйлөшүү. Азыркы учурда бул керек болсо барып өз үйүнөн көрүп, үйүн текшерип, анан аларга техникалык баягы решение сунуштайбыз. Сиздин үйүңүзгө жаңы эгерде заманбап технологияларды колдоном десеңиз, бул күн панелдерин колдонсоңуз болот, тепловой насосту колдонсоңуз болот, газовый котел, анан ошонун баарын биз бир управление кылып беребиз деп, ошол үйүнө тандап, санап, анан бүт техникалык решенияларды түшүндүрүп, анан керек болсо ага арзаныраак решение керек болсо арзаныраак мүмкүнчүлүктөрүн дагы көрсөтүп беребиз. Менин негизги жумушум ошол адамдарга жаңы технологиялардын иштешин түшүндүрүп, анан ошол жаңы технологияны өзүнүн үйлөрүндө кантип колдонсо болот, ошону түшүндүрүп, анан ишке киргизип берүү.
Засердовал на все. Я с камеру. Мразак. Ужимай. Лабораториясы бул жакта өзүбүзгө келип жаткан продукция, анан өзүбүз сатып жаткан продукцияны сөзсүз түрдө текшеребиз. Бул ар кандай, мисалы үчүн азыр бул жакта стендте көрүп турганда бул жылдык суу топтоо бак сууну кармаган. Муну биз ошол давленияга, анан өзүнүн суу сешени акпайбы, жылдыкты канча кармай алат, ошол данныйларын ушул лабораториядан текшерип карай алабыз. Морозильник. Bunun içinde olsa biz тепловой насос текшеребиз. Мисалы үчүн эшикте -25 болобу, -30 градус болобу, кандай өзүн алып жүрөт. Бул көрүп жаткандай мындай даяр турат, өзү орун температураны датчиктер. Мисалы үчүн бакты эгерде биз муздакка текшерет десек, ошол жака коюп, температураны датчиктерди коюп, морозильниктин эшигин жаап, ошол сотрудник сыртка чыгып, компьютерден карап турат. Анан ичинен биз булай температурасын өзгөртүп турабыз. -10 градус коебуз, анан ар бир температураны көргөн показательдерди снимать этип, жазып алып, анан ошол түрдө биз протокол жазып алабыз. Өзүм Бишкекте чоңойгом. Бишкекте 5-гимназияны окуп бүтүргөм. Андан кийин Кыргыз Орус Славян университетин окуп бүтүргөм. Өзүм кесибим боюнча инженер, курулушчу, инженер-строительный. Анан окууну бүткөндөн кийин бир аз маал мамлекеттик аэропортто иштегем, Манас аэропортунда. Анан бизнес тарапка ошол курулуш жагына иштеп баштагам. Эң биринчи жумушум бул баягы Кыргызстандагы чех фирмасы Таза биосистемсте саркынды суу тазалоо жайлары очистной сооружение куруу боюнча мен инженер-технолог, строитель болчумун. Анан ошол тармакта иштеп жатып, фирманын өкүлдөрү ошол менен иштеген, анан ээлери Регус фирмасында алар менен иштешип башташып, анан мен ал убакта уже Инвисборг компаниясынын ал жакта Инвисборг компаниясынын чех инженерлери менен иштешип, опытым бар болгон үчүн мен дагы Регустун жумушуна чакырышкан. Анан мен Регустун Кыргызстанда өкүлү болуп, техникалык жактан жардам берчимин. Азыркы учурда Прагада Регустун башкы кеңсесинде ошол эксперт бөлүмүндө техникалык саппорт деп менин англисче позициям аталат. Техникалык жардам жүргүзөм. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү биздин фирма партнерлорубузга. Бул жакта ошо биздин лабораториябызга кошулган күн панелдери, ушунун баары бизде лабораторияга кошулган. Анан бул жактан негизи биз эмне себептен лабораторияга кошуп иштетип жатканыбыз, ар бир күн панелдин күндүз эртеңден күн чыккандан кечкинде күн батканга чейин кайсыл кубаттуулукта иштей алат, анан кандай киловатт жанагы кубаттуулугун бере алат, ошонун баарын биз лабораториядан тастыктап, анан өзүбүздүн кардабыз кайталабыз, биздин лабораториясын текшертип өткөн. Кыргызстан бул тоолуу өлкө, бизде аябай кол чалкыш бар. Анан ошону дагы булгабаш үчүн келечекте демек ушундай альтернативдүү энергия булактарына түшкөн экенбиз. Ооба. Бизде ошо Кыргызстанда биз эле Регус жасап кеткен объект бар, бул жана Арашан коктусунда Кара булак экорезорту бар. Тоонун эң башында, анан ошо таза суу чыккан мөңгүн түбүндө турат. Ал жакта ошол саркынды суу тазалаган очистной сооружение турат, анан күн панелдери турат. Ал жакта ресторан, анан 15 номери бар. Коноктор үчүн, кадалар үчүн ошол жака жылуулук, анан ысык суу берүүгө ошол толук кандуу Кыргызстанда ошол тоон коктун ичинде иштеп жаткан техникаларыбыз бар. Анан биз өзүбүз Прагада жайла турганыбыз менен карабастан биз интернетке, бизге интернет болсо, интернет аркылуу биз ошол котельныйга кошулуп онлайн түрүндө көрө алабыз эмне болуп жатканын. Эгерде ал жетишсиз болсо, Бишкекте өзүбүз окутуп үйрөткөн биздин фирма партнерлорубуз бар. Алар барып дагы текшерип жардам бере алат. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, эгерде ушул шаарда жылытуу системасына көмүр жакпасаң, мына ушундай таза аба менен дем алып келсең, кышында деле, мына Прагада кышында келдик, бирок мындай жаз мезгилинде, күз мезгилинде эле мындай шамал жүрүп, аябай аба таза экен. Аба таза, анан бул жерде жакшы жери, мисалы үчүн дайыма күндү көрө аласың да. Бишкекте азыр ошол эң кыйын проблема болуп атпайбы? Көптөрү самолеттон учканда байкашат, самолеттон учканда эле үстү чапчайып болуп күн тийип турат, бирок тиги шаардын үстү баягы смог болуп, ошол күндүн нурлары өтүп кетти. Туура айтып атасыз. Бизде деген ушундай жанагы ыш болгон үчүн дагы
каптап калат. Каптап калат. Бир катмар болот аябай. Мындай эгерде жүрө берсең ойлойт экенсиң, бүгүн неме Күн жок. күн жок экен депчи. Күн чыккан жок деп. Күн чыккан жок. На самом деле күн тип турат, бирок ошол смоктон өтө албайт да. Өнүгүшү үчүн Кыргызстандын завод фабрикалардын курулушу зарыл деп эми баарыбыз эле белгилеп билебиз. Анан кандай деп ойлойсуз, негизи ушундай бир чоң фирмаларды ачыш үчүн эмне кылыш керекпиз деп? Эң негизгиси менин оюмча бул жакшы адистер болуш керек. Ал эми бул эми түшүнүктүү нерсе, адам окууну жаңы эле университет бүткөндө дароо эле адис боло албайт. Мен деле окууну бүткөндө биринчи аэропорт манастагы өзүмдүн кесибимен тышкары иштеп жүрдүм, бирок кийин курулуш жагына кирип, жөнөкөй инженер болуп, анан чоңоюп, проектный менеджерге чейин баягы иштеп жүрдүм. Эң негизгиси адам ошол адис дипломун алдыбы, жыл сайын өзү окуп, өнүгүп, өзүн өзү өнүгүп жүрүш керек. Анан качан гана ошондой адистердин саны көп болсо, ошондо инвесторлорго да ишеним болот. Демек биз ошол өлкөгө завод ачып, кишилерди орнотсок, кишилерди иштетсек болот экенбиз депчи. Себептен эле айырмасы жок, Чехиядан болобу, Германиядан болобу же Дубайдан болобу инвесторлор келсе, алар баягы ишти кыла турган адамдарды ошол жердеги адамдардын арасынан издейт. Алар өзүнүн өлкөсүнө алып келбейт. Кыргызстанды сагынасызбы? Албетте, Кыргызстанбы киндик кан тамган жер, ал жак сагынасың. Анан азыр эми жакшы интернет аркылуу кирип, жана Элкат сайтында камералар бар. Суу самырдын камерасында, Караколдо, Горнолыжный же болсо Бишкекте камераларда карап турса, сагыныч таркат коюп, анан бирок албетте күнүгө ата энеси менен чалышып турабыз. Анан видео звоноктор болуп жакшы болду. Эң негизгиси ошо аракет кылганыбыз, билим алып, анан болушунча ошол билимди өзүбүзгө, Кыргызстанга, өзүбүздүн досторубузга, ошол мекендештерибизге жеткирип, аларды да өнүктүрүп, анан мүмкүн болушунча ошол өзүң өлкөңө жардам бергенге деп ошо аракет кылабыз.